Улуттук медиация борбору коомдук уюму Европа биримдиги тарабынан каржыланган International Alert уюмунун ынтымакты жашоо долбоорунун алкагында маданияттар аралык чыр чатактарды чечүүгө басым жасоо менен 12 аймактык медиаторлорго медиация жана коучинг көнүмдөрүн окутушту. Жогорку билимдин негизинде, мындай айтканда, жогорку билимдүү кишилерди биз дагы конфликтологиялык жактан билим беребиз, анан психологиялык жактан билим беребиз, коммуникация, баарлашууну кандай жүргүзүш керек, ошол чиртек дегендер эмне, чиртекти эмнеге колдонбош керек, ошол жөнүндө маалымат беребиз, укуктук жактан билим беребиз, эмоционалдык интеллект деп айтабыз, же эмоционалдык компетенттүүлүк жактан билим беребиз. Ушунун билимдин негизинде алар анан жакшы медиаторлорду даярдаса, ушулар сөзсүз түрүндө ушул биздин элибизге алар медиаторлордун кызматына кайрылган жарандарга жакшы жардам берип, ушул талашты сотко жеткизбей, милицияга жеткизбей, сүйлөшүү жолу менен чечкенге көмөк көрсөтүшөт. Өзгөчө бир айырмасы сот процедурасы бир нече убакытты талап кылган болсо, медиация процедурасы өтө кыска мүнөттө, жанакы финансалык жагынан да жанакы өтө аз талап кылат, чыгымдар аз болгон болот, убактыны үнөмдөйт. Анан элдерге бул өтө ыңгайлуу. Сотко барып, адвокатка жанакы өзүнүн муктажын айтып алган, анын кызматын төлөп, же болбосо мамлекеттик салымдарды, мамлекеттик алымдарды төлөө максаты бул жерде чечилбейт да. Бул жерде арзан, кыска мүнөттө чечиле турган кесиптердин бири. Окутуу программасына катышкан аймактык тренерлер республика боюнча 75 жаңы медиаторлорду даярдашат жана алар республиканын бардык 7 областындагы айыл өкмөттөрүндө, ошондой эле Бишкек жана Ош шаарларында ачыла турчу медиация кызматтарында өздөрүнүн иштерин жүргүзүшөт. Машыктыруучулар медиатордун сүйлөшүүлөрү жана конфликтологиялык компетенция, медиатордун коммуникативдик компетенциясы, медиатордун эмоционалдык компетенциясы, медиация процедурасынын этаптары, медиатордун укуктук компетенциясы сыяктуу темалары камтылган. Медиация негизги курсу атактуу программа боюнча медиаторлорду даярдоо методикасына окутулду. Катышуучулар болочок медиаторлорду сапаттуу окутуу үчүн презентацияларды даярдоо, эл алдында сүйлөө жана ар кандай интерактивдүү ыкмаларды колдонуу көндөмдөрүнө ээ болушту. Ал эми ынтымакты жашоо долбоору жаш ыктыярчылар тобуна, жарандык коомго жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына чыр чатактарды талдоо, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана алдын алуу, ошондой эле медиация көндөмдөрүн үйрөтүү үчүн тандалган 25 районго колдоо көрсөтөт. Ар бир областтан чакырылган ошо тренингдин тренерлер, медиаторлор да, аларды биз базовый курс медиации деп коет, ошону үйрөтүп, анан кийин келечекте ошо тренерлерибиз ошо ар бир областта жалпы жолунан 75 медиаторга чыгалы деп пландаштырылып атат. Мындан тышкары дагы бизде жаштар менен көп иш алып барабыз буюрса. Бул чыр чатакты алдын алуу максатында, стабилдүүлүктү сактоо. Шайлоо процессине байланыштуу потенциалдуу чыр чатактарды эффективдүү алдын алууга багытталган жергиликтүү инклюзивдүү демилгелер дагы колдоого алынат. International Alert өнүктүрүү саясат институту жана улуттук медиация борбору менен биргеликте Кыргызстанда активдүү жаштарды, жарандык коомдук жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын социалдык чыр чатактардын алдын алууда, укук тартибине сактоодо жана медиация көндөмдөрүн үйрөтүүдө платформа түзүүнүн үстүндө Кыргызстандын 25 тандалып алынган аймактарында иштеп жатат. Айсел Тилек кызы, Нурлан Чойбеков, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык Көл районунан.